Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин улуттук оюндары. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты улуттук оюндар боюнча маалымат аласыңар. Улуттук оюндарды ойноо эрежелерин үйрөнөсүңөр жана сергек болууга, тартипке, тазалыкка үйрөнөсүңөр. Эми сабагыбызды баштасак. Ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты менен гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон салттык улуттук оюндары менен да айырмаланат. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болуп, ордо, упай, канталамай, тогуз коргоол жана башка ат оюндары эсептелинет. Бүгүнкү сабакта кыргыздын улуттук оюндарынан упай, ордо, канталамай, кыскуумай жана тогуз коргоол оюндары жөнүндө сөз кылабыз. Упай оюнунун эрежеси. Бул оюндагы көп чүкөнү калчап ойногон оюн. Упайда канча киши болсо, бардыгы эки командага бөлүнүшөт. Кан деп бир чүкөнү тандап алышат. Андан башка чүкөлөрдү 3-төн 1 басым деп санап, 30 басым же андан аз 28, 26, 20, 18 басым кылып санап коюп, канды жалгыз коюшат. Оюн башталардан мурун байге сайышып туруп, ат калчашабыз деп эки жаат эки чүкөнү калчайт. Кайсы чүкөсү конгон тарабы мурун калчап, көп чүкөнү атмакчы болот. Чүкөнү калчаганда канды абал мурда атып алат. Кан бөк болсо бөк, чик болсо чик менен, таа болсо таа менен, алчы болсо алчы менен, кан кандай түшсө ошондой жаткан чүкө менен эң мурда канды атып алат дагы, канды жалгыз гана басып коет. Андан кийин чүкөлөрдү бөк менен бөктү, чик менен чикти, таа менен тааны, алчы менен алчыны жогорудагыдай тартип менен 3-төн басып кандын жанына кое берет. Бир тарапта канча киши болсо, ошонун баарысы чүкөнү атып алышынча алат. Бирок анын жыдып калмай болот. Аткан чүкөсүнө тийгиз албай калса, же аткан чүкөсү мээлеген чүкөсүнөн башка чүкөгө тийип кала турган болсо, жыдып калат дагы, колунда болгон чүкөсүнүн баарын жерге коет. Ошентип, чүкөнүн баары атылып болгондон кийин, оюнду уланта турган болсо, чүкөсү аз болуп калган тараптын чүкөсүнө тууралап өлчөп, ошончо чүкө салып кайра оюнду уланта берсе болот. Упай оюнунун эрежесин үйрөндүк. Эми ордо оюнунун эрежесине көңүл буруңуздар. Ордо оюнун ойноонун ыкмалары. Ордонун чийиминин айланасы, убактысы, курамы боюнча түшүндүрмө. Чоңдор үчүн чийимден борборго чейинки аралык 6 метр, же болбосо айлананын диаметри 12 метр, сыртынан дагы бир жолу 1 метр болгон айлана чийилип, ал айланага ойногон гана оюнчу кирет. Оюндун жүрүшүнө чоңдорго 2 саат убакыт берилет. Республикада, областарда оюнчулардын саны 7 оюнчу, кошумча 1 машык туруучу оюнчу, бардыгы болуп 8 оюнчу болот. Борбор боюнча түшүндүрмө. Борбор деп айлананын бардык жагынан ченегенде бирдей болгон точка борбор болуп эсептелет. Борборго мык кагылып, ага көк же кызыл жип байланып, борборго хан коюлуп, үстүнө чүкөлөр бөк абалда жаткырылат. Бул топ деген маанини түшүндүрөт. Хан, томпой жана ойнолуучу чүкөлөр боюнча түшүндүрмө. Ордо оюнунда хандын орду биринчи орунда турат. Хан 2 чүкө эсебинде эсептелинет. Хан эски бир тыйындан же болбосо жука калайдан болуусу керек. Ар бир оюнчуга 5тен чүкө салынат, бардыгы 68 чүкө. Хан 2 чүкө болуп эсептелип, хан менен бирге 70 чүкө болуп саналат. Аталуу боюнча түшүндүрмө. Калыстын уруксааты менен 2 команданын капитандары борборго жаткырылган чүкөөлөрдүн арасынан ат тандашат. Ал сол чүкөөдөн гана тандалат. Биринчи болуп аттандоо чүкөөсү борборго тизилбеген командага ыйгарылат. Чүкөөсү тизилбеген команда мейман болуп эсептелгендиктен аттандоонун кезеги меймандарга берилет. Андан кийин экинчи команда аттандайт. Анткени бул команда жер ээси болуп эсептелинет. Алынган атты борбордогу топтун 2 тарабына каалаган абалда коюп, өз ордуларына барып турушат. Ат калчоо боюнча түшүндүрмө.
Калыс эки команда тандаган атты оң колунан алаканына бөгүнөн жаткырып, өзүнүн боюнан бийик ыргытып калчайт. Калчаган убакытта кимдин аты Айкур же таа консо, ошол команда оюнду биринчи баштайт. Эгерде аттарды калчаганда аттын бирөөсү конбосо, ошондой эле эки ат бирдей консо, ат калчоо улана берет. Топ бузуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Топ бузууну биринчи аты конгон тарап баштайт. Ар бир оюнчуга 3 жолу атууга уруксаат берилет. Топ бузуп жаткан оюнчу топту бузуп чүкөө чыгарса, оюну улана берет. Чүкөө чыгарып жүргөн оюнчу кадамы кадоого, кыңкай атууга, боорго алууга акылуу. Чүкөөсү чыкпай калганда 3 оюнунун бир оюну жыдыган деп эсептелинип, 2 оюну калат. Топ бузуп жаткан оюнчу топту бузуп чүкөө чыгарып жатканда, оюнчу ойноп жаткан томпойун өнөктөшү кармап же алып берсе, ойноп жаткан оюнчу чийимди 2 жолу басса, томпою же чүкөөсү командасындагы оюнчуга тийип чийимдин ичине түшүп калса, өзүнүн чөнтөгүнөн же башка жеринен бир нерсеси чийимдин ичине түшсө, томпоюн колунан колуна которсо, 2 колун бири-бирине тийгизсе, тамеки тартып жүрсө, ошондой эле чийимдин ичине түкүрсө, сөгүнсө, тоорумак тооруса, оюну жыдыйт. Кадамык кадоо боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Кадамык кадоо ыкмасын ичке түшүп чертүү максатында колдонот. Чийинге жакын турган чүкөөлөр кадамык болуп эсептелинет. Чүкөө кадамык менен чийинди баскан буттун ортосу томпой айлангандай болушу зарыл. Кадалган чүкөө сөзсүз түрдө быдымык аркалуу чыгышы керек, же болбосо кое берилген томпой менен чүкөө быдымыктын эки жагынан багытталса болот. Томпой менен чүкөө экөө тең быдымыктын бир жагына багытталса, оюн жыдыйт. Кадаган чүкөөсү чийимден чыгып, ал эми томпою чүкөөгө байланбай калса, салынган чен жетпей калса, оюну жыдыйт. Чүкөө чыгарып жүргөн кезде кадамы кадоого болот, бирок тоорумак тооруганга болбойт. Тоорумак боюнча түшүндүрмө. Жөнөкөй тоору боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкма чийинге жакын келген чүкөөнү сол бут чийимден бөлүп, оң бут болсо сол бутка толорсуктан чалып, сол кол аркага алынат да ылдый эңкейип тооруйт. Тооругандан кийин оюнчу ичке түшө албай калса, тооруган жеринен бир кадам оңго же солго жылып, кадамык эмес чүкөөнү атышы керек. Тооруган мезгилде тоорулган чүкөө иштеги чүкөөлөрдү аралап чыкса, томпой сыртка чыгып кетсе, оюнчунун согончогу жерден көтөрүлүп кетсе, томпою оюнчунун бутуна тийсе же оюнчу колун бутун түшүрбөстөн томпоюн алса, оюн жыдыйт. Татаал тоору боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Жөнөкөй тоорудагы эрежелерди сактап, томпою иштеги чүкөөлөргө багытталышы керек. Ичке байланып калса, чертүү укугуна ээ болот. Байланбай калса, кайра оюну жыдыганча ата берет. Оюн жаңы башталып, бир дагы чүкөө чыга электе, оюнчу чүкөө чыгарып жүргөн кезде жана команданын эң акыркы оюнунда тоорумак тооруга уруксаат берилбейт. Тооруган мезгилде тоорулган чүкөө иштеги чүкөөлөрдү аралап чыкса, томпой сыртка чыгып кетсе, оюнчунун согончогу жерден көтөрүлүп кетсе, томпою оюнчунун бутуна тийсе же оюнчу колун бутун түшүрбөстөн томпоюн алса, оюн жыдыйт. Боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жөнөкөй боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Боорго алгандан кийин томпойду алаарда колун боорунан түшүрбөсө, оюну жыдыйт. Татаал боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Боорго алган учурда чүкөөнү сыртка чыгарып, томпой иштеги чүкөөлөргө багытталышы керек. Чыккан чүкөө чийиндин жакын жагынан чыгышы керек. Иштеги чүкөөлөрдү чүкөөсү аралап чыкса, оюн жыдыйт. Боорго алгандан кийин томпойду алаарда колун боорунан түшүрбөсө, оюну жыдыйт. Кыңкай атуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы оюнчу чүкөө чыгарып жүргөндө колдонсо болот. Бутту быдымыкка түздөп, коштолуп жаткан чүкөөлөрдү атса болот. Эгерде 2 жолу чийимди басса, казык бутту быдымыкка түздөбөсө, оюн жыдыйт. Бай чертмек атуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы чүкөө чийинден 1-1,5 метр жанына келгенде үстүнөн баса атып ичке түшүү максатында колдонот. Бай чертмек атканда да быдымыкка туштап атуу талап кылынат, болбосо оюн жыдыган болуп эсептелинет.
ичке түшүү боюнча түшүндүрмө. Oyuncu баардык убакта чүкөөсү чийимден чыгып, томпою чийимдин ичиндеги чүкөөлөргө, борборго, канга байланса 40 сантиметрге чейин жакын болсо, салынган чен жетсе, ичке түштүү болуп эсептелип, чүкөөлөрдү чертүүгө укук алат. Чүкөө чертүү боюнча түшүндүрмө. Бирден чертүү, кармап чертүү, сүрө чертүү, кое берип чертүү, топ чертүү, сабап чертүү жана хан чертүү. Чертүүнүн бардык түрлөрүн колдонуп чертип жаткан мезгилде, туруп жатканда сөзсүз түрдө биринчи жерден тизе көтөрүлүшү зарыл, анан казык бутту жылдырыш керек. Бирден чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Oyuncu ичке түшкөн кезде чертүү ыкмасын колдонот. Чертүүчү олтурганда сол буту эки четки чүкөөнү бириктирген сызык менен параллель болуш керек. Жыгар буту дагы ошол сызыктан өтпөшү керек. Анан томпойду алып, тизесин жылдырып же жылдырбай бир чүкөө чертип, туруп кайра отуруп, бирди чертип кайра туруп, ошентип кайра кайталаса, бирден чертүү болуп саналат. Чертип жатканда чүкөөсү чыкпай калса, томпою чүкөөдөн алыс болсо, салынган чен жетпей калса, колу томпойдон чыгып колу менен жер басып калса, oyun жыдыган болот. Сабап чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Oyuncu бул ыкманы чүкөөлөр калың жайгашкан жерден колдонсо болот. Бир отуруп колу жеткен жерге чейин тизесин кааласа жылдырат, кааласа жылдырбай чертет, бирок эч убакта 3төн кем чүкөө чертилбеши керек. Бардык чертүү ыкмаларында туура олтуруу, колу жерге тийбеши, казык бут кыймылдабашы, томпой жерден көтөрүлбөшү, отурган маалда эки четки чүкөөнү бириктирген сызыктан өтпөш керек. Казык бут менен жыккан буттун тизесинин ортосунда чүкөө калбашы керек. Чертип жатканда чүкөөсү чыкпай калса, томпою чүкөөдөн алыс болсо, салынган чен жетпей калса, колу томпойдон чыгып колу менен жер басып калса, oyun жыдыган болот. Кое берип чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы томпой ээн жаткан жалгыз чүкөөгө байланып калса, ыңгайлашып олтуруп, ошол эле чүкөөнү көп чүкөө жакка кое берип чертет. Ал убакта чүкөө чыгып, томпой башка чүкөөлөргө байланышы керек. Бул ыкманы бир нече жолу кайталап колдонсо болот. Бирок сөзсүз чүкөө чыгып, томпой башка иштеги чүкөөлөрдүн бирине байланышы керек. Бул ыкманы жыдымайынча колдонсо болот. Томпой башка чүкөөгө байланбай калса, колу менен жерди басып алса, oyun жыдыйт. Кармап чертүү, какмай боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Oyuncu ичке түшүп бир чүкөө черткенден кийин кайра отуруп бир чүкөө чертип, бул мезгилде томпой арабек калбашы керек. Анан четкерээк турган чүкөөнү кармап чертип, үчүнчү чүкөөнү байлап чертип, анан турушу керек. Кармап черткенде 3 чүкөөдөн кем чертилбеши тийиш. Oyuncu чүкөөнү кагып жатканда томпою колунан чыкпоосу керек. Эгер томпою колунан чыгып же томпойдун учу менен чүкөөнү уруп жиберсе, oyun жыдыйт. Сүрө чертүү, жамап боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы ичке түшкөн oyuncu бириндеп чачылып жаткан чүкөөлөрдү бири-бирине сүрүп, жамап, арабек калбаш үчүн бирден чертет. Сүрүп черткенде түз алдыга гана томпойду сүрүү зарыл. Башка убакта, мисалы, томпой жерден көтөрүлүп же oyunчунун колу жерге тийип же оңго, солго кыйгач сүрүлгөндө oyun жыдыйт. Топ чертүү, топ уруу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Oyuncu ичке түшүп, бир чүкөө чертип кайра туруп, анан топту урса болот. Борбордо 5тен ашык чүкөөнүн башы тийишип турса, топ болуп саналат. Топ урганда ыңгайлашып отуруп, томпойду алып тизени жылдырбастан урат. Андан кийин бир чүкөө чертип, анан кармап черте берсе болот. Томпойду алганда сөзсүз быдымыкты, терге байлантып алыш керек. Топ урганда чүкөө oyuncuга тийсе, томпой жерден көтөрүлсө же тизеси же казык буту кыймылдаса, oyun жыдыйт. Хан чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Ханды oyun убагында чертсе да болот. Хан черткенде да сени кыймылдатпай чертиш керек. Ханды кармап жатып чертсе, oyun жыдыйт. Ордодо 5 чүкөө калганда хан чертишүү башталат. Биринчи ойноп жаткан команданын өкүлү чертип баштайт. Сөзсүз түрдө өнөгө ханды салып бериш керек. Хан черткен oyuncular алмашып турса болот.
ханды чертип кеткен тарап хан менен кошо 3 чүкө, ал эми берки тарап 2 чүкө алат да, эгер убакыт бар болсо кайра чүкөлөрдү санап салып, ханды алган тарап кийинки оюнду баштайт. Хан сөзсүз түрдө быдымыктын тегерегинен, борбордон чертилиши керек. Хан чертип жаткан тараптагы оюнчу ордонун ичине кирсе, хан чыга электе колу менен баса калса, хан тийип кайра ичке түшүп калса, ал эми хан чертип жаткан оюнчу томпоюн колунан чыгарып четкенде, томпою чиймеден чыгып кетсе, оюн жыдыйт да хан ортого салынып, кайрадан чертилет. Бирок каршылашы чертет. Кана балдар, ордо оюну боюнча кенен маалымат алдык окшойт. Эми кан таламай оюну боюнча маалымат алабыз. Бир топ бала чогулуп алып, бир чүкөнү же бир саканы кан деп коет. Ал канга кошуп көп чүкөнү калчашат. Чүкөлөрдү калчаган оюнчу 2 бөк, 2 чик, 2 таа, 2 алчы болсо, бири-бирине атып ала берет. Атып жаткан киши тийгизе албай же башка чүкөлөргө тийгизип койсо жыдып калат. Жана калчаган киши да ошондой тартип менен ала берет. Атып жаткан оюнчу канча чүкө атса дагы өзүндүк кылып ала берет. Көп атып алганы байып калгандай болуп турат. Кээ бири бир да чүкө ата албай тура берет. Эгер кан алчы түшсө, анда алчы менен атып алат. Таа түшсө таа менен, бөк түшсө бөк менен, чик түшсө чик менен атып ала берет. Канды кандай учурда болсо да атып алса болот. Чүкө атып отуруп, баардыгы бүткөндөн кийин ар бир бала чүкөлөрүн санап көрүп, эң аз чүкө алган баланын чүкөсүнө өлчөп салып калчашат. Калчашаарда анда такыр чүкө албай калган бала оюнга кирбей гана томсоруп отура берет. Калчашып жатканда кан таа түшүп калар менен сак болуп турган балдар чүкөлөрдү талап башташат. Ошентип чүкөнүн көпчүлүгүн ким алса, ошол бала уткан болуп эсептелет. Кан таламай оюну башка бир катар чүкө оюндарындай эле Кыргыз элинде мамлекеттүүлүктүн каганат, хандык түрлөрү болбогонунан кабар берет. Кан таламай оюнунун эрежеси боюнча жакшы түшүнүк алдык болуш керек. Эми кыз кумай оюну боюнча сөз кылалы. Кыз кумай оюну Кыргыз элинин байыркы улуттук оюндарынын бири болуп эсептелет. Бул оюндун байыркы экендигин Манас эпосу далилдеп турат. Оюндун эрежелери боюнча айта кетсек, негизинен оюн ипподромдо атайын ат чабуучу жерлерде 1-2 чакырымга созулган түз жерлерде ойнолот. Негизинен оюнга 15-17 жаштан жогорку улан кыздар катыша алат. Бул оюнда ат тандоо укугу биринчи кызга берилет. Кыз өзү жактырган атын тандап алгандан кийин гана андан соң жигит өзүнө ат тандайт. Негизинен бул оюнда кыздын аты жигиттин атына караганда күлүк болушу абзел. Оюнчулар өздөрү жактырган аттарын тандап алгандан кийин алар оюн өтүлчү жайга келишет. Ал жерде калыс болот. Калыс атайын чийинге кыз менен жигит тап келет. Негизинен кыз жигиттен 20-25 метр аралыкта алыс турушу керек. Башкача айтканда алдыда турушу керек. Негизинен баштапкы чийинден марага чейинки аралык 1-2 чакырым аралык болот. Калыстын ышкырыгы менен оюн башталат дагы кыз качып жөнөйт, ал эми жигит анын артынан кубалап жөнөйт. Марага чейин жигит кызга жетип, анын бетинен өбүп алыш абзел. Эгерде марага чейин жигит кызга жетпей калса, анда кыз кайрылып туруп жигитти камчы менен сабайт. Бирок өтө катуу сабоонун зарылчылыгы жок. Оюн жыйынтыкталгандан соң жеңүүчүлөргө белгиленген байгелери ыйгарылат. Мынакей урматтуу окуучулар, Кыргыздын байыркы кызыктуу оюндарынын бири болгон кыз кумай оюну жөнүндө дагы маалымат алдык. Эми тогуз коргоол оюну боюнча сөз кылалы. Тогуз коргоолдун кодекси, кыскартылган вариант. Негизги жоолор. Калыстар тарабынан чучугулактын жыйынтыгынын негизинде аныкталган чечим менен оюнчулар ак жагы жана кара жагы болуп бөлүнүшүп олтурушат. Оюн башталар алдында таймаш өтө турган жерде столдун үстүндө такта, саат, жазуу бланкы болуш керек. Оюн башталар алдында оюнчулар тактадагы баштапкы абалдын туура экендигин текшерип, кол алышып оюнду баштоого мүмкүндүк алышат.
oyun аяқтагандан кийин протоколдорго кол коюшуп, утулган оюнчу кол сунуу менен оюнчулар оюндун бүткөнүн билдиришет. Утулган тарап кол сунбаса, калыс кол кармаштырып коюш абзел. Жүрүш. Өз тарабынан баштап, сааттын жебесинин жүрүшүнө карама каршы ар бир үйгө бирден коргоол салып, оозгу үйдөн өтүп кеткен учурда атаандаштын куйрук үйүнөн баштап, андан ары кеткен аракетти жүрүш деп атайбыз. Үйдө бир коргоол болгон учурда, ошол коргоол менен жүрүш жасаса болот, коргоол жаткан үй бош калат. Акыркы коргоол атаандаштын тарабына келсе, ат жеткен үйдүн ичинде жуп сандагы коргоол болгон учурду жемиштүү жүрүш деп атайбыз. Ошол үйдөгү болгон коргоолдордун баарын өзүнүн казанына салып алуу керек. Акыркы коргоол атаандаш тарабына келип так болгондо туз эрежесинен башка учурунда жана өз тарабына өтүп келсе, коргоолдор алынбайт. Оюнчу акыркы коргоолду салып, сааттын өз жагын баскандан кийин жүрүштүн аяктаганын билдирет. Жүрүш бир кол менен жасалыш керек. Эгер 12ден көп коргоол жүргөндө бош колду жардамчы катары колдонууга болот. Жарым жартылай коргоолдорду жардам катарында колдонгон колуна салып, калган коргоолдорду жүрүш жасаган колго салып жүрүш жасаса болот. Коргоолдор түгөнгөндөн кийин экинчи колдогу коргоолдорду салып жүрүштүн аягына чыгуу абзел. Эгер жүрүш эки кол менен жасалса, атаандаштын көңүлүн кайсы үйдөн жүрүп кайсы үйгө бараарына бурушу керек. Оюнчу колундагы коргоолду кийинки үйгө салганда жүрүш жазалды деп эсептелет. Атаандаш жүрүштү жасап бүтүп, саатты баскандан кийин гана жүрүшкө жооп бериш керек. Туз бул атаандаш тараптан утуп алган үй. Акыркы коргоол атаандаш тарабынан келип, эки коргоолдун үстүнө үчүнчү болуп түшкөндө оюнчу ал 3 коргоолду алып, казанына салып, алган үйгө атайын белги коюп, ошол үйдөн туз алдым деп жарыялайт. Ооздон 9-чу үйдөн туз алганга болбойт. Тузду алмаштырса болбойт. Оюнда тузду бир гана жолу алса болот. Oyun учурунда бир оюнчу туз алса, экинчи оюнчу атташ үйдөн, башкача айтканда номери окшош үйдөн туз ала албайт. Туздан баш тартууга болбойт. Тузга түшкөн коргоолдордун баары туздун ээсники болуп эсептелет. Тузду атайын белги менен белгилеп коюш керек. Протоколго жазганда туз белгисин X тамгасы менен белгилейбиз. Оюндун аягы. Бир оюнчу 82 коргоол жана андан көп утуп алса, оюн аякталды деп эсептелет. Оюнчу 82 же андан көп коргоол утуп алса, оюн токтотулат, атаандаштын казанындагы гана коргоолдору эсептелет. Оюнчу утулдум деп айтканда, оюн аякталды деп эсептелет. Утулдум деп айтканга протоколго 0 жазылат. Кошумча көрсөткүч керек болгон учурда казанындагы гана коргоолдордун саны жазылат. Бир оюнчу ат сырап жүрүшү жок калган учурда оюн аяктады деп эсептелет. Бул учурда ат сырап калган оюнчунун казанындагы гана коргоолу эсептелинет. Эгерде 81 коргоолдон кем болсо, утулуш 0 упай. 81 коргоол болсо, тең 0,5 упай. 81 коргоолдон көп болсо, утуш 1 упай жазылат. Эгер эки оюнчу 81 коргоолдон топтосо, oyun teң çıktı деп эсептелет да, oyun аяктаган болот. Эгер эки оюнчу тең чыкканга келишсе, oyun аяктады деп эсептелет. Чылымовдун тең чыгуу абалы болгон учурда 73 жүрүштөн кийин коргоолдордун жайланышканы кайталанган учур. Oyun тең чыкты деп эсептелет. Эгер эки оюнчунун тең убактылары аяктаса жана казанда 81 коргоол же андан кем болсо, oyun тең чыкты деп эсептелет. Убакыт чектеген саатка карап, бир оюнчуга партияга берилген убакыттын жарымына 30 секунда кошкондон кечигип калган оюнчуга утулуш жазылат. Эгерде таймаштын өткөрүү тартибинде башка ирэет каралбаса, oyun аякталган деп эсептелет. Оюнчунун убактысы бүтүп калса, желеги кулат. Анда партия аякталды деп эсептелет. Оюнчулардын кетирген каталары. Oyun учурунда ката кетирген далилделбесе жана oyundun аягына чыгып протоколдорго кол коюлуп калса, oyun кайрадан ойнолбойт. Коргоолдор чачылып кетсе, абал чачылган учурга чейин оңдолот.
Oyunчу байкабастан коргоолдорду чачып алса, ошол oyunчунун убактысы жүрүп жатканда абал оңдолот, андан кийин гана саатты басканга укугу бар. 9 коргоол сааты. 2 циферблат менен бир тарабында жүрүп, экинчи тарабында токтоп турган, бири-бири менен байланышкан саатты 9 коргоол сааты деп атайбыз. Oyunчунун убактысы бүткөнүн сааттын желеги кулаганынан билдирет. Калыс саатты койгондон кийин кара жагындагы oyunчу сааттын сол жак тарабына олтурат. Ак жагында ойногон oyunчунун сааты регламент менен бекитилген убакытта жүргүзүлөт. Андан кийин ар бир oyunчу жүрүш жасап, өзүнүн саатынын жебесин токтотуп, атаандаштыкын жүргүзөт. Сааттын көрсөткүчү талкууланбайт. Эгер саат бузук болсо, oyunчу калыска сааттын туура эмес көрсөткүчү тууралуу кайрылганда гана калыс саатты алмаштырышы керек. Саат туура эмес иштеп жатканын oyunчу сааттын желеги кулаганга чейин калыска билдириши керек. Жүрүш жасалып жатканда oyunчунун желеги куласа, oyunчуга ошол жүрүштү аягына чыгууга мүмкүнчүлүк берилет. Калыс бузулган саатты алмаштырып жатканда, ар бир oyunчунун сааттагы убактысын так белгилеп, оң саатка түшүрөт. Эгер сааттын бир гана тарабы бузук экени такталса, калыс сааттын ошол тарабын гана тууралайт. Башка учурда эки тараптын тең сааттары оңдолуп, жалпы убакыт эки oyunчуга тең бөлүнүп берилет. Саат оңдоп жатканда oyunчуда 5 мүнөттөн аз убакыт калса, калыс oyunчунун убактысын 5 мүнөттө толуктап, жана каршылашына дагы ошончо убакыт кошуп берет. Тең чыгууга макулдашуу же утулушту билдирүү сааттын желеги кулаганга карабастан күчүндө болот. Эгер эки тараптын желеги тең кулаган учурда oyunчулардын казанындагы коргоолдору эсептелет. Oyunчуга саатты же сааттын баскычын кармап ойного тыюу салынат. Oyunчу желек кулаганда гана сааттарды токтото алат. Oyunчуга өз алдынча саат көрсөткүчүн жылдырууга тыюу салынат. Керек болсо калыстарды чакыруу зарыл. Желеги кулаганы тууралуу ойноп жаткан oyunчу жана калыс гана билдире алат. Oyunчунун өтүнүшү менен калыс саатты коюп бериши керек. Эгерде oyun саатсыз башталса, жана oyunчу же калыс ар түрлүү себептер менен саат коюуну туура көрсө, эки тарапка тең бирдей убакыт берилет. Белгиленген убакыттан өткөн убакытты алып салып, калган убакыт эки oyunчуга тең бөлүнүп берилет. Oyunчуларга 25 мүнөттөн кем эмес убакыт берилиши керек. Oyunчу саатты жүрүш жасаган колу менен гана басыш керек. Партияларды жазуу. Ар бир oyunчу эки тараптын тең жүрүшүн 9 коргоолдун оюнду жазуу жана колдонулуучу белгилерине ылайык жазуу керек. Партия жазууга берилген бланктар таймашты уюштуруучулардын менчиги болуп саналат. Партия жазган бланктар калыстарга көрүнүп туруш керек. Ар бир оюнду аягына чейин жазуу керек. Эгерде оюндун аягына чейин oyunчунун 5 мүнөттөн аз убактысы калса, оюнду жазууну токтотууга болот. Oyundun жүрүштөрүн, өзүнүкүн жана башкалардын көчүрүп алууга oyun бүткөндөн кийин гана уруксаат берилет. Бланкка ойнолуп бүткөн партиялардын жазылганын oyunчу, машыктыруучу же жааттын өкүлү көчүрүп алыш үчүн калыстардан сурап алса болот. Калыс бланкты же анын көчүрмөсүн бериши керек. Көчүргөнгө алынган бланктарды жоготуп же бузуп алса, алган адам толук жооп берет. Ошондой эле аны таймаштан чыгарып салганга чейин жазаланышы мүмкүн. Эң кызык оюндарды калыстар тобу атайын тактага, үйөрмандарга көрүнгөн жерге илип коюуну сунуштайт. Оюнду такыр жазбаган жана толук жазбаган oyunчуларга калыстар тарабынан жазуу жүзүндө эскертүү берилет. Оюндун жыйынтыгын аныктоо. Oyundu жеңген oyuncu 1 упай алат, а жеңилген oyuncu 0 упай алат. Тең чыкканда эки oyuncuга жарым упайдан берилет. Утулган oyunчунун топтогон коргоолдорунун санын кошумча көрсөткүч. Эгер таймаштын өткөрүү тартибинде караштырылган болсо, айлампа ыраатында жекеме-жеке беттешүүсүндө протоколго ал санды жыйынтыктын тушуна жазуу керек. 0,76. Тең чыгуу. Тең чыгууну oyuncu жүрүш жасагандан кийин саатты басаардын астында сунуш кылганга болот.
тең чыгууну оюнчу 3 жолу гана сунуш кылууга укугу бар. Эгер 3төн көп жолу сунуш кыла турган болсо, анда оюнчу утулганын аныктайт да атаандашы калыска кайрылып өзүнө утуш жазып коюуну суранат. Ар бир тең чыгуунун сунушун 2 оюнчу барабар белгиси менен жазуу протоколуна белгилөө керек. Оюнчу Чылымовдун тең чыккан позициясында калыстардан оюн тең чыкты деп талап кылса болот. Тең чыгуу үчүн 2 оюнчунун тең катышуусу менен калыс протоколду кабыл алууга укуктуу. Таймашты өткөрүү ырааттары жана түрү. Таймаш жеке жана жаат түрүндө өтөт. Таймаш жаат түрүндө Олимпиада 2 жолу утулганга чейин жана жеке түрүндө швейцариялык ырааттар менен өтөт. Жеке түрүндөгү таймаш атайын компьютердик программа менен өткөрүлөт. Ар бир оюнчуга ойлонууга 1 сааттан убакыт берилет, жалпы 2 саат. Жааттар федерация тарабынан бекитилген түстөгү окшош атайын кийим менен гана таймаштарга катышууга укуктуу. Жааттарды такталарга отургузуу оюндун башында жүргүзүлөт. Биринчи тактада отурган спортчулар чучугулак тартуу менен ким кайсы түстө ойной турганын аныкташат. Такталарга отургузгандан кийин негизги оюнчуну кошумча спортчуга алмаштырууга болбойт. Жеңүүчүлөрдү аныктоо. Жеке таймаштарда швейцариялык ыраатында жеңүүчүлөрдү аныктоонун тартиби. Упайдын саны, Бух-Гольц коэффициенти, жеке оюнунун жыйынтыгы, өсүү коэффициенти, Бергер коэффициенти. Жаат эсебинде Олимпиада ыраатында эгер 2 жаат тең чыкса, бардык уттурган оюндарындагы топтогон коргоолдордун саны каралат. Бирдей чыккан учурда биринчи тактанын жыйынтыгы каралат. Алар тең чыкса, экинчиден баштап төмөнкү такталар каралат. Бардык көрсөткүчтөр бирдей болсо, кыскартылган мөөнөт менен кошумча оюн өткөрүлөт. Табыштама. Табыштаманын үлгүсү 9 коргоол Кыргыз Республикасы башкы калыстар тобуна. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 9 коргоол боюнча катышууга курама жаатынан табыштама. Номери, аты жөнү толук түрдө, спорттук даражасы, туулган жылы, машыктыруучунун аты жөнү толук түрдө, дарыгердин уруксааты. Адамга уруксаат берилди. Дарыгер, жетекчи. Кыз келиндер эркектер арасында ойногонго укугу бар. Эркектерге кыз келиндер арасында таймашка катышууга тыюу салынат. Жааттын курамында 50% кем эмес оюнчу бар болсо, таймашка катышууга уруксаат берилет. Калыс жана калыстар тобу. Башкы калысты, башкы катчыны жана калыстар тобун башкарууну алган уюм бекитет. Бардык таймаштарга башкы калыс, башкы катчы, калыстар, катчылар бекитилет. Таймаштын деңгээлине жараша 1 тактадан 6 тактага чейин 1 калыс чектелет. Катчылардын саны 9 адамдан көп эмес болуш керек. Калыстар тобу 3 адамдан кем болбошу керек. Калыс таймаш учурунда 9 коргоол кодексин жана таймаштын өткөрүү тартибин бекем сакташы керек. Калыс адилеттүү болушу керек. Таймаштын кызыкчылыгы үчүн кам көрүшү керек. Калыс тартипти көзөмөлдөөгө, оюнчуларга ыңгайлуу шарт түзүүгө милдеттүү. Калыс контролдук саатты карап турууга милдеттүү. Сааты жок ойногон оюнчуларга 50 минут калганда, өтө чоюлуп баратканда ар бир оюнчуга 25 минуттан кем эмес убакыт бериш керек. Эгер оюнчу саатты баспай калса, калыс ал фактыга көңүл бурбай койсо деле болот. Бирок калыс өйдөдөгү фактыга чара көргөнгө укугу бар. Оюн учурунда мурунку жазылган оюндардын бланктары менен диаграммаларды чийүү, компьютерди, ар кандай электрондук буюмдарды, уюлдук телефонду колдонууга тыюу салынат. Калыстар тарабынан катуу көзөмөлдөнүү керек. Төмөндөгү эрежелерди бузганга эскертүү берилет. 3 эскертүү алган оюнчунун 1 упайы кемитилет, 4 эскертүү алган оюнчу таймаштан четтетилет. Оюн учурунда башка оюнчулар, машыктыруучулар, жааттын өкүлү, уярмандар менен сүйлөшүүгө тыюу салынат. Сүйлөшүү калыстын же атаандаш тарабынан өкүлдүн көзүнчө гана уруксаат берилет.
Оюнканада ойноп жаткан эле оюнчулар менен калыстар болушу керек. Калгандарга кирүүгө тыюу салынат. Оюнду жазуу протоколун толук жазбаган үчүн. Калыстарга сыйлабастыгын көрсөткөндүк үчүн. Таймаштын жүрүшүнө тоскоолдук көрсөткөн үчүн. Белгиленген регламентке ылайык калыстар ак тарабынан саатын жүргүзүп коюуга укуктуу. Bir oyuncuga verilgen uақыттын жарымы, кошумча 30 секунданын ичинде oyuncu оюнга келбесе, калыс ошол oyuncuга утулуш жазат. Адилеттүү калыстык көрсөтпөгөн калыстар калыстык иш алып баруудан четтетилет. Таймаштын расмий эрежелерин талкуулоо. Таймаштын расмий эрежелерин талкуулоосун Тогуз Коргоол Федерациясынын атайын калыстар комиссиясы талкуулайт. Мынакей урматтуу окуучулар, ушинтип бүгүнкү сабакта упай, ордо, канталамай, кыз куумай, тогуз коргоол оюндары жөнүндө маалымат алдык. Кыргыздын мындан да көп башка улуттук оюндары дагы бар. Сиздер дагы кандай кыргыздын улуттук оюндарын билесиздер? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып, өзүңүздөр бир жакшы билген улуттук оюн жөнүндө айтып бериңиздер. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калыңыздар.